0,1000 ондук бөлчөгүн жөнөкөй бөлчөк түрүндө көрсөт. Анда анын разряддык аталышын карап алабыз. 1/0 ондук үлүшү 0 ондук үлүш. Ал эми жүздүк үлүшү 7. Жүздүк үлүшү 7. Ал эми 2 ал миңдик үлүш. Миңдик үлүш. Эң кичине разряддагы сан бул 7 ал 10 миңдик үлүш. Миңдик үлүш. Бул санды жөнөкөй бөлчөк түрүндө көрсөтүү үчүн анын бардык разряддарын 10 миңдик үлүшкө өзгөртүп алуубуз керек. Мисалы окулушу сыяктуу эле. 10 миңден 727. Демек 727-ни биз 10 миңдик үлүш түрүндө айтып жатабыз. Анда жөнөкөй бөлчөк түрүндө көрсөтө турган болсок, демек жөнөкөй бөлчөктүн бөлүмү 10 миңге барабар. Ал эми алымы 727. 10 миңден 727. Бул санды жөнөкөй бөлчөк түрүндө жазып алдык. Анда анын 727 жана 10 миң санынын эки жыбысы канчага барабар экендигин табабыз. Же болбосо бул сандар кайсы санга кыскарат? Мисалы 2ге бөлүнбөйт бул сандар. Себеби 727 2ге бөлүнбөйт. Ал эми 3кө дагы бөлүнбөйт, 5ке дагы бөлүнбөйт, 6га, 9га дагы бөлүнбөйт. Демек, ондук бөлчөктү жөнөкөй бөлчөк түрүндө жазып көрсөттүк.